атайым атам врач, апам болсо мугалим. Апам өзү кол өнөрчүлүккө кызыккан себеби бул апамма байланыштуу деп айтсам болот. Себеби апам жаштайымдан деле курак, апам өзү курак курайт. Жаштайыман апам жанында өсүп, апам жанында болгон үчүн тигүүчүлүктү, кол өнөрчүлүктү жакшы үйрөнүп кеттим десем болот. Бул нерсеге мен 6-классымдан баштап кызыга баштадым. Биздин эмгек сабагынан берген эжекебиз бир нерселер жасап келүүнү тапшырма берчү. Мен гүл жасаганды жана ошондой эле сувенир, аккуу кирпилерди жасаган жакшы көрчүмүн. Алар азыр учурда мектептин эң баалуу жерлеринде турат десем деле болот. Мен азыркы учурда Кыргыз Өзбек университетинин социалдык коллежинде окуп жатам, педагогика бөлүмүндө. Мен да апамдын кесибин улап, мен дагы мугалим болууну кичинекей кезимден кыялданып, тилегиме жеттим. Азыркы учурда бул өнөрчүлүктү улантып келе жатам. Быйылкы жылы мен 2-курсмун. Жана бул нерсеге көмөктөшкөн дагы башка инсандар, булар менин досторум, алар мага дем күч берип, сен жасайсың, сенин колуңдан келет деп дем күч беришти. Жана мен эжекелерим, коллеждеги эжекелерим, мектептеги эжекелерим булардын баарына көмөк көрсөткөн инсандар болду. Алар мага дизайнер жагынан жардам беришти, кайсыл багытка барышты, эмнелерди жасашты багыт беришти. Мен аларга ыраазымын, алардан мага чоң жардам болду. Менин буга чейин жасаган нерселерим 15 шактан ашып калды. Аларды мен жакындарыма жана менден сураган инсандарга белекке бердим жана заказ алып жасап бердим. Буларга кетчү нерселер, эгерде гүл жасамакчы болсок, атайын өзүнүн таякчаларын алып алсак болот, же болбосо мен азырынча өзүмө керексиз барактардан гүлдөргө таяктарды жасайм. Бул таяктарга гүлдөрдүн жалбырактарын жабыштырып, мындай гүлдөрдү пайда кылам. Бул гүлдөргө кетчү нерселер ошол эле барактар жана гафри бумагалары кетет. Гафри бумагаларын майда өлчөмдө кыркып алып, буларды өзүнчө кооздап, ар кандай роза гүлдөрдү жасаса болот. Жана ошондой эле браслет, таспилерди жасаганга аракет кылам. Азырынча таспилеримдин саны 5-ке жакын болуп калды. Заказдар түшүп, эжекелерине, апасына, бир туугандарына, же болбосо ошондой эле жакындарына аттарын жаздырып, өздөрүнчө белек катары беришет таспилерди. Жана ошондой эле кыздарга керектүү буюмдар, сепичкаларды, браслеттерди жасайм. Булар эмнегедир мен чарчаган убакта ушул нерселерди жасасам, менин чарчоом жазылгандай болот. Себеби бул нерсеге мен аябай кызыгам. Азыр мен сиздерге бул кагаздардан роза гүлдөрүн жасап берем. Бул кагаздарды мындай кагаздардан 8 сантиметр өлчөмүндө кыркып алабыз. Жана туурасынан 7-10 сантиметрге чейин кыркып алсак болот. Мен көзүм үйрөнүп калганына байланыштуу сызгычты, өлчөмдөрдү пайдаланбайм деле. Жөн эле биринчисин кыркып алып, кийинкисине өлчөп кыркып кете берем. Ошентип биздин роза гүлүбүз даяр болду. Мындан көптү жасап, коробкаларга салып, же болбосо жөн эле букет катарында жакындарыбызга белекке берсек болот. Менин жасаган чоң белектеримдин бири бул апама арналмакчы. Апамдын 50 жаштык куттуу курагына арнап мен гүлдөрдү жасагам. Мындай. Бул 50 жаш апамдын туулган күнүнө арналат. Апамдын кирип келе жаткан туулган күнү менен куттуктайм. Ошондой эле апама узун өмүр, чексиз бакыт каалайм.